Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 264. ayetinde Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel aza. O Allah'ın barlığına biline iman keltirgen bendeler kılgan sadakаңарды, kayırımdуулуңарды, bergen zeketiңерди, jardamыңарды mildet kılıp ıza berүү menен жок кылып бербегиле дейт соonu. Biröөгө үйүнө жардам бердиң. Biröөнүн окуусуна жардам бердиң. Айылдашың келди, квартира менен жардам бердиң. Анан мен сени окуттум эле, мен анттым эле. Ошо берген ыза берүү менен, ага милдет кылуу менен кылган сооңар бардыгы текке кетет. Allah Taala аларды кереметти Кур'ан-ы Керимде айтат. Моундай катыраган таштын үстүнө топурак жатса. Ага нөшөллөгөн жамгыр жааган кезде топурак жуулуп кетеби? Ошол жерге эгин эккен сыяктуу болуп каласың дейт. Сооңнан эч нерсе калбайт. Кудайыма шүгүр, кебириң шаарда жашап, айылдашың, жээниң келди, башкаң кел, жардам берип атасыңбы? Милдет кылба. Досуңа жардам бердиңби? Айылдашыңа, агаңа, жээниңе, карындашыңа милдет кылба, ыза кылбагын. Мен бар экен жүрөсүң да, мен антып койдум, мен сени жумушка орноттум. Кылсаң Алланын ыраазылыгы үчүн кыл. Бирок ошентип милдет кылсаң, кылган сооңа эч нерсе калбайт.